Достор, мынакей. Жол тайгак. Кабайлап алсаңыздар, муз алданып калып атат. Mo чимирлик кирип кетти. Мына. Эл журтубуздан айлансак болот, кыргыз элибизденчи. Мынакей. Бардыгы жапа-тырмак токтоп, кайдыгер карабай. Деуда келип калды. Канча машина токтоптум эле. Жапа-тырмак. Достор, бүгүн негарик жумушуңар болбосо жолго чыкпай эле койгула мынакей. Биринен бири обгон базамда олтуруп, жолдун бардыгы пробка болуп жабылып атат да. Айрыкча могул фура айдагандарда бирин-бири обгон базам деп жолдун бүт түбү жабылып атат. Азыр болсо жол мынакей эрип атат. Аз кечкирейин деп калды, бул тоңот кайрачы. Онда болуп атат. Аз фуралардын бардыгы бирин-бири базып отуруп жолдун бардыгы жабылып атат да. Баткенде айдоочу өтмөктөн сүзүп, андан соң унасына салып кеткен кишинин сөөгү эртеси табылган. Облустук милициянын билдирүүсү боюнча 5 декабрда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 46 жаштагы жараны сүзүп, аны унаасына салып алып, окуя болгон жерден качып кеткен. Кийинки күнү 6 декабрда жабырлануучунун сөөгү жолдун четинен табылган. Бул кылмышка шектүү катары 26 жаштагы Баткен шаарынын тургуну Баткен шаарындагы автоунаа тетиктерин саткан базардан кармалды. Көгүмдөгү ажал. Кадамжайда бир үй бүлөнүн атасы, апасы жана кызы бир күндө каза болду. Кечээ 7 декабрда Кадамжай шаарындагы унаа кырсыктан 3 адам каза болду. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда саат 19:00 чамасында Ош Баткен Разаков унаа жолунда Деутико үлгүсүндөгү жеңил унаа менен башка унаа кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Деутиконун ичиндеги 3 адам мерт кеткен. Алар бир үй бүлөнүн атасы, апасы жана кызы болгон. Булак турмуш кежи. Төө ашууда оор жүк ташуучу унаалар үчүн чектөө киргизилди. Бүгүн 8 декабрда саат 12:50 тарта Бишкек Ош унаа жолундагы төө ашуу ашуусунда оор жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилди. Аймакта караган номер 9 жел тейлөө ишканасы тарабынан тазалоо, инерттик материалдарды себүү иштери жүрүүдө. Министрлик кандай кырдаал жаралбасын, каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат. Бишкекте милиция дем албай жаткан деген баланын ооруканага жеткирди. 6 декабрда саат 23:00 чамасында кызмат өтөп жүргөн милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын патрулдук экипажына Ала Тоо конушундагы Иманалиев көчөсүнөн жаран балабыз дем албай жатат деп шашылыш түрдө кайрылган. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Кайгылуу кызматкерлери кырдаалдын оорлугун эске алып, убакытты жоготпой Нарестени кызматтык унаага алып, 3-балдар ооруканасына тез арада жеткирип, дарыгерлерге өткөрүп беришкен. Ушул видеосун тиги кызына тактырыптыр да, ошол өзүндө да күнөө бар. Өзүндө да күнөө бар да. Аялын жаткырып алып тепкен кишинин эжеси өз оюн билдирген. Акыркы күндөрү социалдык тармактарда тараган видеодо бир киши жанындагы аялды башка тейип, аны тилдеп жаткан көрүнүш катталган. Окуя коомчулуктун катуу сынына кабылып, колдонуучулар зомбулукту ачык айыпташууда. Кадрларда ошол маалда анын эжеси да энесине болушуп, аялга карата жасалган зомбулук аракетин актап жаткандай көрүнөт. Бул жагдай социалдык тармак колдонуучулардын нааразычылыгын ого бетер күчөттү. Долуун ашуусунда жүк ташуучу унаалар тайгаланып, жол тыгыны жаралды. Социалдык тармактарда долуун ашуусунда тайгактан ашууга чыга албай жол тыгынын жараткан жүк ташуучу унаалардын видеосу жарыяланды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым,
Şu balam dagы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм мен дагы. Кайрымдуулук коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден суранат. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуулук кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушул видеосун тиги кызына татырыптыр да, ошол өзүндө да күнөө бар болчу, бирок жерге жаткызып алып тепкилеп атканын көрүнүп турат ал жерде. Бер жакта балдар чыркырап атат. Дагы кандай далил керек? Коюп алыптыр, аны дагы көрдүм мен. Бутун коюп алыптыр. То есть бул жакшы эле көрүнүш, сиздин оюңузча? Келинде да күнөө болуп атпайбы? Чересчур атканда эле мындай тизгин тартып койчу. Анда дагы бар. Сиз ошону колдойт экенсиз, туурабы? Келиндерди тарбиялаганда. Жок, менен бир тууганыма тартып атам да, сенин бир тууганыңар жок дедим. Ага чейинкисин дагы сабап больницага жаткызып жүрүптүр. Келиниңиздин берген показаниясын окудуңузбу? Ошонун баары жалган маалымат болуп атпайбы? Бул өч алыш керек болуп атпайбы? Отуруңуз эже. Кайсы третьеге? Эжеке. Мен больницада операция Болду эже, сасың болуңуз, азыр Кудай буйрса. Жеткизсеңиз. Кана көтүп, баланы көтүп. По третий детский. Üstünü cevap, üstünü cevap. Батушкамен алып келдік. Камера жабык. Дем албайт. Камера жабык. Қызметкерлерін шақырсам көпке чейін келбей, операция қызметкерлерінің Адлет, Қуаныш байкелер келіп, олардан жардам сұрап, бұлар Ақылбайда детский Роско больницаға алып келіп берішті. Сіздерге чоң рахмат. Толом азыр колакка карачы. Бүт таякланып о жерде турушат. Тет жакта толтура машина, мындай жакта. Баш жагында жок башты. Достор, мынакей. Жол тайгак. Кабайлап алсаңыздар, муз алдан калып атат. Mo чимирлик кирип кетти. Мына. Эл журтубуздан айлансак болот, кыргыз элибизденчи. Мынакей. Бардыгы жапа турмак токтоп, кайдыгер карабай. Деуда келип калды. Канча машина токтопту меле. Жапа турмак.